Саламатсыздарбы, Универсал Кейджи каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү. Бүгүн сиздерге ботулизм боюнча айтып берем. Ботулизм азыр Кыргызстанда ботулизм менен ууланган учурлар болуп жатат, ууланып өлгөн учурлар да катталып жатат. Ошондуктан мен сиздерге бүгүн билген кеңешимди айтып коеюн. Ботулизмдин келип чыгуу себептери, ботулизм организмге түшкөндө кандай белгилер пайда болот жана алдын алуу жолдорун. Ботулизмди ботулиним глостридум деген бактерия чакырат экен. Бактериялардын ичинен эң смертельно опасный, өтө коркунучтуу, адамды өлүмгө алып келе турган бактерия болуп саналат экен. Кантип түшүп калат бул? Бул үй шартында жасалган консервацияда көбүнчө кездешет экен. Үй шартында жасалган салат, вареньелерде, компоттордо, айрыкча баклажан икрасында, фаршталган перецте көп кездешет экен. Козгарында, анан үй шартында консерваланган эттерде, жуулбаган жер жемиш, жашылчалар аркылуу, жакшы жуулбаган жер жемиштерди кайнатканда дагы жок болбойт экен ботулизмдин таякчалары. Бул бир гана өндүрүштө, фабрикада жасалган консервацияда гана жок болот экен ботулизмдин таякчалары. Себеби ал жакта атайын прибор бар экен, автоклав. 120 градус Цельсияда кайнагандыктан жок болот экен. Бул келип чыгуу себептери эми адамдын организмине түшкөндө эмне болот? Мына адам билбей эле ачып жейт. Мисалы көппөйт, крышкасы дагы көппөйт. Салат же компот бозорбойт. Бозоруп көпкөндө башка ботулизмдин таякчаларынан бөлөк микроорганизмдер дагы алар адамдын организмине анча коркунуч алып келбейт экен. Например, банка көп калса крышкасы же бозорсо, башка микроорганизмдерден дагы алар кислород бөлүп чыгарат экен, а бул кислороду жок чөйрөдө өсүп өнүгөт экен. Ошол март айларында, жаз айларында, жай айларында мындай эле жакшынакай эле боюнча турат экен. Банкада адам билбей жеп алат. Ядтары, бактериянын өзү коркунучсуз дагы яды, токсиндери адамдын өмүрүнө коркунуч алып келет экен. Бозорбойт, эч нерсе болбойт, капкагы дагы түп-түз эле боюнча көппөйт, адам билбей жеп алат экен да ачып. Ошодон организмге түшкөндөн кийин организмде ар кандай, мындай медицинада инкубационный период деп аташат. Кээ бир организмде 1 саатта эле билинет экен. Кээ бир организмде 5 сааттан кийин, дагы бир организмде 8 саат, дагы бирөөсүндө 12 күндөн кийин билинет экен да. Ошондо түшкөндөн кийин кандай болот? Биринчи эле центральный нервный системаны, жогорку нерв системасын бузат экен бул ботулотоксин. Бузуп жогорудан башталат экен да уулануу. Адамдын көзү көрбөй, көзү бозоруп, жаак булчуңдары кыймылдабай, тили шишип, жутун албай, башы катууруп, анан ылдыйлап түшө баштайт экен төмөндөп. Дем алуусу кыйындап, анан ичи көп, ичи өтүп, ичи катууруп, ашказаны температурасы 40-ка чейин көтөрүлүп, мына ошол учурда тез жардамды дароо чакыруу керек. Өз алдынча дарыланууга болбойт. Бул белгилери организмге түшкөндөн эми алдын алуу. Эң жакшысы үй шартында жасабай койгонуң варенье, компотторду.
Жасаган учурда дагы маринадтоо керек экен да, маринадтап, уксус кошуп, лимон кошуп, салаттарга уксус кошуп маринадтап, салаттарга варенье, компотторго лимон салып, кычкыл средада споралары өспөйт экен. Кислый средада, кычкыл чөйрөдө. Абасы жок чөйрөдө гана өсөт экен. Бул ботулизмдин таякчалары. Кандай кылып алдын алуу керек? Үй шартында колдон жасабоо керек. Заводской салат вареньялардан сатып алуу керек. Колдон албоо керек, базардан эч качан албоо керек. Себеби алар гарантия бербейт, базарда сатуучулар. Анан дагы эмне кылуу керек? Үй шартында, мисалы азыр мен ачып кайнатам муну. Өзү бактерия, ботулизмдин бактериясы, бактерия өзү коркунучсуз деп айттым. Чыгарган, андан бөлүнүп чыккан токсин гана коркунучтуу. Азыр кайнаткандан кийин мен 5 минутта деле бактериясы жок болот экен. А токсиндери 10 саат кайнатпайын кетпейт экен. Өлбөйт экен таякчалар. Жарым саат кайнатам. Жарым саат кайнатканда адамдын организмине өлүм коркунучун алып келбейт экен. Яттары жок болбогон менен токсиндер. Адам жеңил ууланышы мүмкүн экен. Ичи өтүп, же ошого окшогон жеңил түрдө өтөт экен да. Сөзсүз, урматтуу туугандар, ар бир банканы ачканда, ар бир компотуңуздарды ачканда, вареньяларды, салаттарды ачканда жарым сааттан кайнатыңыздар, 30 минутадан кайнатып, андан кийин муздатып, кайнаткандан кийин анан пайдаланыңыздар. Бул ботулизм таякчасы, ботулотоксин, токсин эң коркунучтуу бактериялардын ичинен адамды өлүмгө алып келүүчү токсин. Сөзсүз, айтып жатпаймынбы, көппөйт экен банка. Крышкасы көппөй, өз өңүн бузбай, жыты дагы кычкыл болуп билинбей туруп эле кичине гана микрограмм аз гана жегенден кийин эле уулануу башталат экен, өтө катуу уулануу. Ботулизмдин уусу 375.000 эсе эң уулуу жыландын уусунан дагы күчтүү болот экен да. Адам 0,3 микрограммдан ууланат экен, өтө аз, кичине гана түшкөндө уулана баштайт экен. Ошондуктан маринадтап жасоо керек экен. Кычкыл чөйрөдө өспөйт экен споралары. Аябай жер жемишти обработка кылыңыздар, кайнак суу менен жууп, варенье компотторго лимон кошуп дегендей, маринадтап уксус менен салаттарды. Ошо ар бир салатты ачканда жарым сааттан кайнатып жасасаңыздар коркунуч азаят, уулануу коркунучу. Муздак жерге сактоо керек, анан үй шартында жасалган консервацияны муздак жана курук жерде сактоо керек экен. Ошо менин айтарым. Урматтуу катталуучулар, ден соолукта болуңуздар, оорубаңыздар. Эмики видеого чейин сак саламатта туруңуздар.